Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Бүгүн сиздерге кант диабети тууралуу маалымат бермекчимин. Биз кайсы гана оору менен оорубайлы, андан толук айыкканга үмүттөнөбүз жана мүмкүнчүлүк болсо аракет дагы кылабыз. Өзүңүздөр жакшы билгендей, кант диабети бул сиздер менен ушул акыркы күнүңүздөргө чейин чогуу боло турган оору. Бирок бүгүнкү күндө операция жолу менен бул оорудан толук айыгуу мүмкүнчүлүгү пайда болуп калды. Бүгүн ушул тууралуу сүйлөшөбүз. Кант диабетинин эки тиби бар. Биринчи, экинчи тип. Биринчи типтегилерге бул таандык эмес. Айтайын дегеним, эгер сиз биринчи типтеги диабет менен жабыркап жүрсөңүз, инсулин сайсаңыз, сизге бул операция болбойт. То есть ушул операция менен айыга албайсыз. Сиз ушул мурдагы дарылануу менен ушул кантип дарыланып жүргөн болсоңуз, ошентип 100 жашка чейин бара бересиз. А эгерде сизде экинчи тип диабет болсо, анда ушул операция жолу менен айыгуу мүмкүнчүлүгү сизде бар. Бирок мында дагы өтө көп талаш маселелер бар. Ушуларды сиздерге азыр ачыктап бермекчимин. Өзү экинчи типтегилерге ушул операция кылганда кандай кылат, эмне кылат? Ошону өзүм түшүнгөнүм сиздерге айтып берейин. Биринчи кызыл өңгөч бар. Биздин тамагыбыз кызыл өңгөчкө түшөт, андан кийин ашказанга түшөт. Анан оонекелечеге түшөт. Ушул нерсени бир аз өзгөртөт операция. Эмне кылат? Сиздердин ашказаныңыздардын бир бөлүгүн кесип алат дагы, алып салбайт, сыртка эч нерсени чыгарып салбайт. Болгону эле ошол ашказанды экиге бөлөт. Балким 100 граммга чейин тамак кала турган бөлүгүн бөлүп алат дагы ашказандын. Аны ошол ички эчегинин экинчи бөлүгүнө подвздошный кишка деп коет, ошого улайт. Калган чоң бөлүгү ашказандын кала берет. Жана ал кызмат аткарбай калат көбүнесе. Анан ошондо сиз жеген тамак аш биринчи кызыл өңгөчкө түшүп, анан ашказанга түшүп, анан оонекелечеге түшкүрө эле. Сиз ушул операция кылган болгонуңуздан кийин кызыл өңгөчкө түшкөн тамак ашказандын кичинекей бөлүгүнө бөлүп алынган. Түшөт дагы, андан кийин оонекелечеге өтпөй, дароо ошол подвздошный кишкага өтүп кетет. Ушул мен түшүнгөнүм боюнча ушундай операция болот. Анан натыйжада көп өзгөрүүлөр болот, гормоналдык өзгөрүүлөр болот. Ушул сизди мисалы үчүн табитиңизди ача турган ушул гормондор азыраак бөлүнүп чыгып калат. Анан мисалы экинчи типте инсулин гормону көп бөлүнүп чыгып турат, анткени организм ошону талап кыла берет. Операциядан кийин болсо, ушул ашказан астындагы безге нагрузка азыраак түшүп калат дагы, инсулин гормону ашыкча бөлүнбөй калат. Ошонун эсеби менен сиз айыгып баштайсыз, таблетка ичишиңизге муктаждык болбой калат. Ошонун эсеби менен сахарыңыз дагы нормага келет. Жана бул ушундай. Эми операция кимдерге керек? Ошолорду сиздерге айтып берейин. Операция биринчиден салмагы чоң адамдарга. Ожирение деген оору бар, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ожирение, семирүү деген оору бар. ИМТ боюнча эгерде сиздин ошол салмагыңыз 35тен жогору болсо, сизге муктаждык бар операция болгонго. Анан сөзсүз операция болушуңуз керек деген нерсе эмес бул. Болгону сиз операция кылдырсаңыз болот. Салмагыңыз өтө ашыкча, айталы 110 килограммдан жогору деп кое берели. Бул бир. Экинчиден, сиздин ошол жүрөгүңүз, бөйрөгүңүз ушул дарылардын запасынан метформин ичкенге чыдабай ошол жабыркап атат. Мисалы креатин көбөйүп баштады, дары ичишиңиз кыйын болуп калды. Ошол жагдайларда операция кылганга сизде балким ошол операцияга уруксат болсо, сизге кылса болот. Анан дагы балким любительдерге деп кое берели. Кайсы гана оору менен ооруасын, толук ушул ооруну жок кылгысы келгендер бар да. Анан айталы сиз сахар болдуңуз, сахар болгонуңузга 5-6 жыл болуп калды. Бирок сиздин сахарыңыз максимум 7-8ден ашпайт. Дарыны ичип жүрөсүз, балким бир дары, балким 2 дары. Ал сизге эч кандай зыян тийгизип аткан жок. Диетаңыз орточо кылып, дарыларды ичип жашап жүрсөңүз, сизге таптакыр бул операциянын кереги жок. Себеби бул айла жоктун иши деп түшүнүшүбүз керек да.
ар бир эле адам бул операцияга барышы керек эмес. Ошону туура түшүнүңүздөр. Мен сиздерди ушул операция болуңуздар деп үгүттөп эмес, тескерисинче операция болбой эле коюңуздар деп чыгып турам. Анткени ошол операция болгондон кийин эле 1 жыл, 2 жыл өтүп кайра сахары көбөйүп, мурдагы абалга келип калгандар дагы көп. Мунун дагы көп себептери бар. Мисалы үчүн гормоналдык препараттарды ичип коюшу мүмкүн пациент. Анан ошол уйку безибиз, ашказан астындагы без кайрадан ушул жабыркап башташы мүмкүн. Кайра эле ушул резистентность деп коет, ушул инсулинге болгон ошол сезгичтик азайып, кайра эле ушул мурдагы маселеге кабылышыңыз мүмкүн да. Ошондуктан менин сунушум анатомияңыздарды буздурбай эле кандай болсоңуздар ошондой жүрө бериңиздер. Анткени чындыгында операция андай эле кооптуу эмес. Анткени ушул 2-3 жерден тешип туруп эле лапароскопический деп коет, жол менен кылып коет. Бирок мунун акыры жакшылык менен бүтпөй калышы мүмкүн көпчүлүк учурда. Ошол себептүү эмне демекчимин, кант диабети бул өтө деле кооптуу оору эмес. Өмүргө коркунуч туудурбайт. Эгер эле сиз ошол сизге сунушталган эрежелерди сактап жүрсөңүз, сизден өтө көп нерсе талап кылынбайт негизи. Балким 1 дары, балким 2 дары ичишке туура келет. Ошол сизге жазылган дарыны убагында бир күндө 1 мал 2 мал ичип турасыз. Бул 1. Анан ашыкча тоюнуудан өзүңүздү сактайсыз. Ашыкча майлуу тамактарды жебей коебуз, ширин жебей коебуз. Болду ушул эле. Анан мүмкүнчүлүк болсо көбүрөөк басасыз. Негизи диабеттин норма адамдардан өтө деле чоң айырмасы жок. Болгон эле ушул өдөдө айтылган эрежелерди сактап жүрүшү керек болот. Эгер ушундай кыла турган болсо, анда Кудайым буюрса, бул оорунун кесепеттери болбойт. Кант диабети боюнча жана башка гормоналдык оорулар боюнча дал менден кеңеш алгыңыздар келсе, 0504 44 55 28 номерине байланыша бересиздер. Консультацияга келсеңиздер болот. Мен иштеген ооруканага келип, жатып дарылансаңыздар дагы болот. Кант диабетиндеги ошол боюнча калып кеткен суроолор болсо, комментарийге жазып кое берсеңиздер болот. Ал суроолорго ошол Instagram баракчасында видео жооптор болот. Ошол жактан көрүп аласыздар. Анан ушул менин видеолорума 50% ашык адамдар катталбай көрүшөт экен. Катталуучу бул электерден сураныч. Ушул подписацияны басып коюңуздар. Улам жаңы чыккан видеолор сиздерге көрүнүп